Кыргызстандын рыногунда айыл чарба азык түлүктөрүнө болгон баалардын кымбатташы, кескин кымбатташы байкалууда. Мисалы, этке болгон, суу майга болгон, кантка болгон, күрүчкө болгон баалар бир кыйла кымбаттап кеткендигин коомчулук белгилеп жатышат да. Эми муну эксперттер дагы, өкмөт чөйрөсүндө дагы ар кандай баа берип атат. Биринчиден, ушу бүгүнкү күндө ушул жалпы эле 2020 жылы коронавирус пандемиясына улам келип чыккан экономикалык кризис Кыргызстандын эле рыногуна эмес, жалпы дүйнөлүк рынокко тескери таасир бергендигин, мындан тышкары дүйнөлүк валюталардын баалары кескин өзгөрүп, ага карата мисалы сомдун дагы куну абдан түшүп кеткендигин, бул ал болжол менен бир 15-20% айланасында жүрүп жаткандыгын белгилеп коюшубуз керек да. Бул эмнеден улам келип жатат? Евразия экономикалык шериктештигинин ичинде эле алып көрсөк, 2020 жылдын башталышынан мына кечүүгүнкү октябрь айына чейинки жалпы соода катнашы $423 миллиард түскөн экен да. Ошол эле учурда 2019 жылга салыштырмалуу соода саттыктын көлөмү жалпысынан 4,6%га төмөндөп кеткен экен. Бүгүнкү күндө мындай көрүнүштү башка өлкөлөрдөн дагы байкасак болот да. Мисалы, азык түлүк товарлары Евразия экономикалык шериктештигинин алкагында алып көрсөк, Арменияда ушул 3,4%га кымбаттап кетти. Белоруссияда 3,5%га, Россияда 3,7%га, Казакстанда 8,3%га кымбаттап кеткен да. Ооба, сиз абдан жакшы белгилегендей, тилекке каршы баалар, азык түлүк жөнүндө сөз болуп атат да, баалар өсүп атат. Бирок эми салыштыруу иретинде жана сиз Россияны айтып атат. Россияда бир топ мамлекетте, айрыкча эски СССРдан калган бөлүнүп чыккан СНГ КМШ мамлекеттеринде баа, анан бул Африка мамлекеттеринде бир топ мамлекетте азык түлүккө баа өсүп атканын байкоого болот. Муну эми пандемияга шылтап атышат жана товар өндүрүүчүлөр, алып сатарлар, соодагерлер жана башкалар. Ушул эле учурда Европа мамлекеттеринде, Америка Кошмо Штаттарында, Японияда, Кытайда ушул сыяктуу өнүккөн мамлекеттерде, күчтүү, кубаттуу мамлекеттерде, социалдык мамлекеттерде андай баанын өсүшү, кескин өсүшү байкалбайт да. Мисалы, Россияда негизги азык түлүктөргө болгон баа 20%дан 75%га чейин өсүп атса, ошол эле мезгилде ошол эле азык түлүккө Европада болгону эң кымбаттап кетти дегенде 1,3%га кымбаттап атпайбы? Ошо пандемия аябай элдин баары тең ызы чуу түшүп аткан мезгилде, окуйлап деп аткан мезгилде анчалык баа кескиндеген. Эми мунун себептери кайсы деп ойлоп көрсөк, албетте бул экономиканын кубаттуулугу, экинчиден Австрия 2 дүйнөлүк согуштан кийин мына баа жөнүндө мыйзам кабыл алган да. Анан ушул бул мыйзам 1976-жылы атайын дагы кайта мыйзам кабыл алыш. Минэкономика, саламаттык сактоо, анан айыл чарба министрлиги ушул жана баа жөнүндө мыйзамды аткаруучу орган эсептелинет. Дагы айыл чарба министрлиги азык түлүккө болгон бааны көзөмөлдөйт, өсүп кетпеш үчүн. Саламаттык сактоо министрлиги дары дармекти, ал эми экономика министрлиги эл керектөөчү зарыл товарлардын баасы кескин кымбаттап кетпешине көзөмөл кылат. Эми анын механизмин коелу, максималдык, минималдык жана чектелген баа койгон, ошо максималдыктан ашырбаш керек деген максат менен иштешет да. Мына ошо пандемия убагында ушул мыйзамдар иштеди да. Дары дармек биздикинде асмандап кеткен жок. Азык түлүктөргө ажиотаж байкалган жок. Кризис убагында бааны көтөрүүгө жол берилбейт деген жобо жазылган да. Германияда 40% товарларга, айрыкча азык түлүккө болгон бааны өкмөтү, мамлекети көзөмөлдөйт. Германияда базар экономикасы эле деп бааны айыл чарба азыктарын өндүрүүнү, сатууну, тышка чыгарууну, аларга болгон бааны ээн жайкын кое берген эмес, көзөмөлдөп турат. Италияда 2 орган көзөмөлдөйт. Министрлер аралык комитет көзөмөлдөйт, анан муниципалдык баа комитети деген бар. Ошо баа комитети көзөмөлдөйт. Эми ушул мамлекеттерди биз рынок экономикасы эмес, капиталисттик эмес деп айта албайбыз. Социалдык жактан начар деп да айта албайбыз. Экономикасы алсыз деп да айта албайбыз. Тоталитардык деп да айта албайбыз. Демократиялык рынок экономикасы өнүккөн
социалдык мамлекеттер, анан алар да баа жөнгө салынып атпайбы? Глобалдык масштабта алганыбызда Бириккен Улуттар Уюму дагы бир катар тынчтана турган маалыматты берген экен да. Ага ылайык ушул буунун азык түлүк жана айыл чарба уюму бүгүнкү күндө акыркы 6 айдын ичинде азык түлүктөр дүйнөдө абдан ушу баасы жагынан өтө кымбаттап өсүп бараткандыгын, алардын ичинде дан эгиндерге, кантка, сүт продукцияларына жана өсүмдүк майына болгон баалар өтө жогору кетип аткандыгын белгилешүүдө. Алып көрсөк, мисалы, ушул Бириккен Улуттар Уюму бүгүнкү дан эгиндерине болгон баанын индекси 7,2%га жогорулап кеткен. Же болбосо өткөн жылга салыштырмалуу 16,1%ды түзүп жатат да. Эми бүгүнкү күндө Европа өлкөлөрүндө, Түндүк Америкада, Кара деңиздин боюнда, ушул жүгөрүгө, бир башка дан эгиндерине болгон баалардын өсүү тенденциясы күчөп бараткандыгын, мунун ичинде күрүчкө болгон баа Кыргызстанда кымбаттаганы менен башка жактарда бирден мындай бир төмөндөгөндүгүн белгилеп атышат да. Негизи кыргыз бийлиги 30 жылдан бери өзүнүн кемчиликтерин башка нерсеге, тарыхка, коңшуларга, дүйнөлүк бир өзүлөрү жакшы түшүнбөгөн бир тенденцияларга шылтап коюу адатына өтүп алышты да. Анан демек бул бааны азык түлүккө, дары дармекке керектүү товарларга баанын көзөмөлдөө албетте мамлекеттин функцияларынын бири.